Үч нерсеңди колдон келсе, мындай этият карма, көп адам билбесин дейт. Ахфи алейка захабак, байлыгыңдын канча экенин башка адам неши бар дейт. Имам Абу Ханифа рахматуллах айтып атпайбы? Байлыгыңдын санын аялың деле билбесе жакшыраак деп. О мурунку алып булар касты молдо экендер касташтырып атат аялын көзүнө деген сөз эмес. Аялы билсе билсин, бирок ошол нерсени билип аялы жөндөн-жөн кыйналбасын деген сөз. Аял кыйналып калат деген сөз. Эми билип жардамдашса зыяны жок. Ашыкча. Алтын кем байлыгыңды көп айта бербе деген. Ашыкча адам байлыгынан үмүткөр болуп калат дейт. Бирөөгө байлыгың бар десе, өзүнүн байлыгы жок болуп сага үмүткөр болуп калат деген сөз. Бул бир. Экинчи, ва захабак, каяка барарыңды айтпаган дейт. Анан үчүнчү мазхабак, кээ бир ойлоно турган оюң бар, ошону дагы планыңды эрте айтып койбо дейт да. Ишиңди, максатыңды эртерээк айтып койсоң, ишке ашып кетсе жакшы, ишке ашпай калса жаман. Анткени ар бир жакшылык ээси адамдар көрө албастык кылып көзү тийип кетиши мүмкүн. Көзү тийбеген өзүндө сөзү тийип кетиши мүмкүн дейт да. Ушул үч нерсе. Кем байлык бара турган жайың